Туруңуздар. Конституциялык соттун чечими жарыяланат. Жакшылык Жомартович Кадыровдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 60-прим беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча резолютивдик бөлүк 2023 жылдын 15 ноябры Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту төрагалык кылуучу Скомбаев, судьялар Айдарбекова, Бобукеева, Дүйшеев, Жолдошова, Шашыналиевдин курамында Катчы Мамыталы кызынын, кайрылуучу тарап Жакшылык Жомартович Кадыров жана анын өкүлү Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун, жоопкер тарап Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Саматбек Кыштообекович Ысырановдун, үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентин жана министрлер кабинетинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табылдиевич Молдобаев, Кыргыз Республиканын юстиция министрлигинин ишеним кат боюнча өкүлү Айнура Кимсанбаевна Турганбаева, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын ишеним кат боюнча өкүлдөрү Искандер Төрөбаевич Кайыкулов, Авасбек Жолдошбекович Жолдошбеков, Мырзабек Талайбекович Талайбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ишеним кат боюнча өкүлү Асанбек уулу Адилеттин катышуусу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 1-2 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 4-17, 40, 45 беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоо жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 60-прим беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти ачык соттук отурумда карап чыкты. Бул ишти кароого Кадыровдун ишеним кат боюнча өкүлү Жорокуловдун кайрылуусу себеп болуп, ал эми Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 60-прим беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келүүсү маселесинде пайда болгон аныксыздык негиз болду. Ишти соттук отурумда кароого даярдаган судья баяндамачы Жолдошованын маалыматын угуп жана иштин материалдарын изилдеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту чечти. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 60-прим беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмүнүн мында талапкер жеке каражаттарынан борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарда көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн 1000 эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төлөт деген ченемдик жобосу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 3-бөлүгүнө, 37-беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө карама-каршы келбейт деп таанылсын. Экинчиси, Кыргыз Республиканын министрлер кабинети ушул чечимдин жүйөлөштүрүү бөлүгүндө баяндалган укуктук көз караштын негизинде колдонуудагы укуктук жөнгө салууга тийиштүү өзгөртүүлөрдү демилгелесин. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт, жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бардык аймагында аткарылууга тийиш. Ушул чечим мамлекеттик бийлик органдарынын расмий басылмаларында, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун расмий сайтында жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жарчысында жарыялансын. Конституциялык сот бул иш боюнча шайлоо күрөөсү боюнча жалпы баа берүүдө анын эч кандай конституцияга карама каршы келбейт деген жыйынтыкка келди. Бул бир. Экинчиси, бирок ошол эл аралык милдеттерге караганда жана конституциянын талаптарына караганда
майыптуулугу бар адамдар бар адамдарга мындай ошолорду теңдешке алып келиш үчүн мындай компенсация катары ар кандай механизмдер болушу керек деген немеге келдик. Ошон үчүн шайлоо процессинде ошондой механизмдер болуш керек деп бүгүнкү мына угулган немелерге байланыштуу ошондой процесстер жүрүп аткандан кийин балким альтернативдүү механизмдер иштелип чыгат деген ошондой тапшырма берилди. Неме чечим түшүнүктүүбү бар? Конституциялык соттун отуруму жабык деп жарыяланат.